1 мүнөткө элестетсеңиз, мен азыр Алам үйдүн капчыгайында турам, артымда шаркырап Алам үйдүн суусу агып атат, аба таза, керемет көрүнүш. Эми 1 мүнөткө элестетели. Бул жерге дүйнөлүк чоң технологиялык корпорациянын көзү түшүп, мына ушул суунун бооруна чоң өзүнүн дата борборун курмай болду деп элестетиңиз. Дата борбор деген эмне? Дата борбор бул күн сайын сиз ChatGPT'ге, Gemini'га ар кандай суроолорду бересиз. Ошол суроонун баардыгы ошол дата борборлорго келип түшөт. Андан ошол жерден чоң компьютерлер сизге жооп берип баштайт. Айтор ошондой дата борборду эми элестетиңиз, ушул Алам үйдүн суусунун боюна курду дейли. Компьютерлер күнү түнү тынымсыз иштеп, жасалма интеллекттин үзгүлтүксүз болушуна шарт түзө баштады. Эми ошол компьютерлерди, ошол серверлерди дайыма муздак кармаш үчүн, ысып кетпеш үчүн мына ушул Алам үйдүн суусундай болгон сууларды аларга кошо башташты. Анан бул суулар бат эле соолуп калды деп элестетиңиз. Коркунучтуу жана жагымсыз угулат, туурабы? Бирок бул дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы адамдар, анын ичинде Чилинин Килигура шаарындагы адамдар туш болуп аткан, күн сайын көрүп аткан реалдуулук. Чилиде пайда болгон Google'дун ушундай дата борбору жергиликтүү сууларга ушундай коркунуч жаратты. Натыйжада жергиликтүү тургундар дүйнө элинин көңүлүн дал ушул нерсеге буруш үчүн кишилердин суроолоруна жасалма интеллект эмес, тирүү адамдар, эксперттер жооп бере турган чат-бот жасап көрүштү. Бот иштеген 12 саат ичинде ага 25 000 промпт келген. Суроолорго 40тан ашык ыктыярчы жооп берип турган. Бул окуя биз күнүгө колдонгон жасалма интеллекттин чыныгы баасы жөнүндө ойлонууга түртөт. Анын үстүнө барган сайын дүйнөнүн ар кайсы бурчунда улам жаңы дата борборлор пайда болууда. Bloomberg басылмасы былтыр эле акыркы 3 жылда Американын аймагында 160 жаңы дата борбор пайда болгонун изилдеген. Ал эми эл аралык энергетика агенттиги болсо 2030 жылы мындай дата борборлорунда электр энергиясын керектөө саатына 945 тераватт болорун изилдеди. Бул деген азыр бүтүндөй Япония керектеген электр энергиясынан да көбүрөөк. Ал эми электр энергиясынан тышкары керектеле турган суунун көлөмүн эсептөөдөн баш айланат, жүрөк түшөт. Албетте мунун бардыгы климаттын өзгөрүүсүнө дагы өзүнүн салымын кошот. Азыр бул көйгөйдү чечиш үчүн чоң технологиялык компанияларга салыкты күчөтүү же дата борборлорду дүйнөнүн суук аймактарына же суунун астына куруу сыяктуу сунуштар айтылып, талкууланып жатат. А биз карапайым катардагы колдонуучу катары бул нерсеге кандай салым кыла алабыз? Албетте жасалма интеллекттен баш тартып коюу бүгүн мүмкүн эмес. Ал биздин бүгүнкү жашообуздун, күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Бирок жасалма интеллекти колдонуунун чыныгы баасын эстен чыгарбоо менен зарылчылыкка байланыштуу гана аң сезимдүү колдонууга өтсөк болот. Ошентип бүгүн климаттын өзгөрүүсүн жайлатууга салым кошуу ар бирибиз үчүн жеткиликтүү, оп-оңой иш болуп калды. Ал үчүн болгону ChatGPT'ге ашыкча суроо бербей койгонуңуз эле жетиштүү болот.